Урматтуу мусулман бир тууган, тавхид каякта, ла илаха иллаллах. Салат намазың каякта, орозоң каякта, зекетің каякта, хаджың каякта, умраң каякта, жетим жесирге кылган нафакаң каякта, түнкү намазың каякта, Алланын кылган зикирлериң каякта. Келген жамаат менен окуган намаздарыңчы, истигфарчы, субханалла, алхамдулилlah, окуган Курандарың каякта. Бардыгы кыпындай болуп, чачылып жок болот экен. Мен ойлодум эде, булар пайгамбардын үммөтү эмес го деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, алар силердин бир тууганыңар дейт. Силерде эле түндө намаз окушат. Кыямул лайли бар бары, бирок жалгыз калган кезде Аллах Таала тыйып салган арам нерселерди жашайт. Урматтуу мусулман бир тууган, сүткордук кылат, расет менен иштейт. Аллах Тааланы унутуп коет. Бирөөсү зина кылат, Кудай сактасын. Кошунасынын менен, же башка менен. Ал ойлойт, бул күнөө жеңил дейт. Аллах каарданбайт деп ойлойт. Күнөөдөн кийин күнөө кылат. Аллах саттар, ситтир сыпаты менен күнөөсүн жашырат, бирок ал унутуп коет. Өткөн күнөөлөр өтө көп. Баарыбызда бар, урматтуу мусулман бир тууган. Лукман Хаким баласыга мындай дейт: "Я бунайя". Лукман Хакимди билесиздер, данышман Лукман баласы: "Я бунайя, о балам, захимул улама бирукбатайк". Ey балам, тизелериңди алымдардын жанына барып кысылып отургун дейт. Алымдардын жанына барып отургун. Илим чогулуштарына баргын. Fa inna Allah yuhyil qulub bi kalimatin kama yuhyil ard bil matar. Allah өлгөн жүрөктөрдү алымдардын сөзү менен тирилтет, жамгыр өлүк жерди тирилткен сыяктуу дейт. Allah Kur'an'da ayet: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahraca ve yerzuqhu min haythu la yahtasib. Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahraca." Kim Kudaydan korksa, Allah ağa kütülbөгөн жерден açık жолдор açıp берет. Ve yerzuqhu min haythu la yahtasib. Kütülbөгөн жерден Allah ağa rızkısın берет. Египетте болгон окуя. Бир кембагалдын баласы университетте окуйт. Жатарга жери жок, башкасы жок. Бүгүн могу айланабызда курулуш болуп жаткандай, бир курулуштун подвалында, жер төлөөсүндө, ошол жерде түнөп, кароолдук кылып, сабак окуп, университетке барат, университеттен келет. Бир күн колунда бар бир байдын, таанымал инсандын кызы дүкөндөн чыккан кезде артынан балдар кууп тийишкенде, качарга жай таппай, жанагы курулуштун астында жер төлөөгө кирет экен, подвалга. Подвалга кирип кыйкырганда, отуруң деп бир жерге жашырып коет да, түн кирет, кете албайт. Ушул жерде түнөйүн, мени алыска кете албайм, башка кыла албайм, уруксат берет. Жигит китебин окуп отурат. Караңгы түн, эч ким жок. Шайтан васваса кылат. Китебин окуп такрар кылып жатат. Бир карабайсыңбы? Сүйлөшүп көрбөйсүңбү? Чырак да жок, шам чырак менен. Шайтан васваса кылган сайын, акырын колун шам чырак алып келип күйгүзөт. Өзүгө айтат: "Шам чырактын отуна чыдабаган денең дозокко чыдайбы? Оюңду бөлбө, китебиңди оку, Кудайдан корк." Кайра шайтан васваса кылат. Кайра шам чыракка. Болгон окуяны кыз көрүп отурат. Таң аткыча жанагындай канча сааттар өттү, колдорун баарын күйгүзүп бүтөт. Кудайдан корк. Дозоктун отуна чыдабайсың. Бул дүйнөнүн оту дозоктун миллиондон бири да эмес. Эгер ушуга чыдабасаң, дозокто кандай болосуң? Кудайдан корккун деп. Таң аткандан кийин жарык болуп, кыз үйүнө келип, атасына болгон окуяларды айтат. Жигит университеттен келип келбестен атасы баягын издеп келет. Издеп келип караса, колдор баары күйүп бүткөн. Эмнеге мындай болду десе, окуяны айтып берет.
Мен дейт мына жападан жалгыз тарбия кылып жаткан кызым бүгүндөн баштап менин үйүмдө жашайсың, кызымды бир чыны сууга никелеп берем сага дейт. Молдону чакырып никесин кыйып, ошондой окууна башкасына жардам берет. Алладан коркконго Аллах табарак ва таала күтүлбөгөн жерден эшиктерди ачат, күтүлбөгөн жерден рызкысын берет. Арзыбаган кумарга, башкага ахиретибизди күйгүзүп албаш керек.